Барлық мақтаулар шексіз алам жаратқан және өзі жаратқан алам нұрын таратқан бүтін алам тәрбиелеуші бір ғана Субханалла Тағала болсын. Өзінің сүйікті құлы ақырғы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға салауат саламдар болсын. Өзінің сүйікті құлдарына қандай жақсылықтар берген болса, бізге де осындай жақсылықтарын берген болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мен Бишкек жарының тұрғыны Абдурахманов Саяқбай Алпамышевич. Мен 2010 жылы больницаға қызымды алып келдім біле. Kızım Aysat'a vuraçlar onday davi diagnoz koyuşkan. Aşkazanın rak degen orunda eknokok var degen baş. Buna ben ölüşüdüküm uyutken benim kaynenem dağı şu aşkazandan rak kaza olgan. Özümün koltuğumdağı 2002 yılı şu aşkazandan rak kaza olgan. Bu tukum bu uçuyorken oşandı sebepten vuraçların diagnozunu alıp oşa kuanta altında regen olup şu kuanta apka bardım. Barıp mesela kavul aldı. Kavul alıp görüp bunu men soru verdim. Bunu operasyası da bolağı, ya operasyon men kılışım gerek mi desem, men 3 gün geçeyim, der da bereyim. Bana oşundan ki inanan bay bilnet, anan aytalık. Mümkün o şaka varasız, mümkün bir akta kalasız dedi. Ben o şekilde 3 gün gömetkenden yaxşı jiyintik bol, kişine yaxşı olup kaldı kızım. Oşundan keyin gelip emmi alıp ketseniz bolat, balparıp görseniz bolat dedi. Yok men bir yol bilsem bir yerden de darlansam bolat dedi. Ha bu yerden de darlansan da men eşkanda işteki bulmayla sizge tapşırayın. O yerden darlap bergin istep, oşunu men bir ay içe darladı. Abdan жақсы результат. Бар кайра ошо больницага барып үзүгө салдык. Аерде бар жақсы. Ашказанында жақсы болуп тур. Экекновда жок экен. Ошону менен азыркыга чейин мына 14 жыл болду. Таптатынакай иштеп, оокатын кылып жүрөт. Буга ошо дарысы жок деп айтты эле, ошо тукум буйт деп. Бунун дарысы бар экен. Куран менен дарылады. Кубантабып. Oşan menen azırkıga çeyin yaxşı olup kalıp жатты. Yaxşı olup kaldı. Azırkıga çeyin ovkatın kılıp atat. Allah'a şükür. Yaxşı men Allah'a büyün berte razımın. Şonu kaytarıp bergenge. Oğan tapıp kadar razılığımı bildirem. Oşol sebepti men oşo kızımga kaytarılbay kalab dep oyladım ele. Oşonu kaytarıp berdi. Kaytarıp bergeni üçün şu şifa berip yaxşı. Oşo kütülbegen belek dep belek kılıp berdim oğa kızımды. Men çekti razımın. Kütülbөгөн белек деп өзүнүн жазган ыраазычылык катын жазып тур. Ыраазычылык каттарды мен жана айттым, канча 5 далилден кийин деп. Анан кандай адамдар жазат? Муну бардык эле адамдар жазбайт. 100дөн 1 адамдан алдык десек туура эле болот. Себеби кээ бир адамдар мындай болот. Мен ооругандымды эч ким билбесин, айыктым болду кеттим деп кетип калат. Ал адамдын өзүнүн ыктыяры. Кээ бир адам айтат, мен дей болуп ооруп кыйналган адамдар болсо үмүтүн үзбөсүн. Бир жерден болбойт десе ошол жерге отура берип башка жактан да айласын издесин. Мына мисалы мага бир жерге барсам, акыркы чекти койгон. Бул болбойт, айыкпайт, хронический, мирис, өмүр бою дары менен жаша. Же болбосо операция кылыш керек дегендей чечим кылган. Мен бир жерге келип операциясы жок, башкасы жок эле айыгып кеттим. Демек, үмүт кылыш керек экен. Кудайдан сураныш керек экен. Үмүтсүз бир шайтан дейт, адам үмүт кылыш керек экен деп. Анан бул атанын жазып аткан каттын мааниси күтүлбөгөн белек дейт. Эмне үчүн күтүлбөгөн белек? Бул өзү дин боюнча билими бар, Куранды котора алган киши, 2 жолу ажыга барып келген киши. Бул ата күтүлбөгөн белек дегени өзүнүн бай кайненеси ашказандан рак болуп каза болуптур. Андан бир топ жылдан кийин өзүнүн байбичеси да ашказандан рак болуп каза болот. Үчүнчү ушул ооруга кызым да чалдык. Бул жерде мына жана генетика деген бар да, генетический. Тукум бугун. Ошонун дарысы жок деп атат. Кээ бир адамдар ошого көнүп калган. Менин атам давлениясы бар эле, мен деле давлениям. Менин атамдын көзү көрчү эмес, мен деле көзүм көрбөйт. У нас это в роду деп коет. Бирок ошонун дагы дарысы бар да. Бул жерде маани. Себеби бул ата жазып атат, кайненем каза болгон, байбичем каза болгон, эми кызым да каза болот деп мен күтпөй алгам, шифа болбойт деп. Тери менен эле сөөк калган да, ушунчалык стационный болгон, арык болчу.
Ана мен тамырын кармап көрүп, жогоруда бүгүнкү айткандай эле диагноз менен коюп, мунуку операциядан жакшы болбойт. Дары чөптөр менен да болот. Буга бир гана нерсе бар, Курандан. Ошол жерден бир курс лечение алдыбы, 2 курс лечение алды, эсимде жок, шифа тап, айык кетти. Мен жанагы айтып аткан сөздөрүмдүн баарына далил катары, кайсы жерден дарылансаң да ошондон кийин көп жыл кайталап оорубасаң, ошондо айыктым деп айткан, айыктырдым деп. Мен Кудайга тобо дейм, ар бир айткан сөзүмө тобо дейм, шүгүр дейм, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, алкыш жалгыз Аллах Таалага таандык деп. Ушу карындашыбыз 2010 болсо быйыл 13 жыл болду, рактан айыгып өмүр сүргөнүнө. Ошол 13 жылдан кийин бир жылдай келип көрүнүп жүрдү, андан бери 12 жылдан бери бир таблетка ичкен жок, өмүр сүрүп атат. Бул жаман оору ошондон айыкканына 13 жыл болуптур. Бул далил болуп атат. Биздин китепте жазган каттардын баардыгын Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө баары тирүү арабызда жашап атат. Эми өтүп кеткен кишилер да бар, 30 жыл деген мага 70 жашта келген болсалар 100гө чыкты да, бул аламда жок. Ошондой кишилердин да каттары бар. Ошол далил катары бул киши биринчисин мына кээ бирөөлөр элдик медицинага ишенбе, кээде биздин дин өкүлдөрү ал болбойт, анан бул ширк, банда деген деп атат. Бул киши эми бул атайын кесиптин ээлери болот да. Мисалы ал киши деле Куранды билет, менден көп сүрөлөрдү билет. Бирок ал киши молдо болуп атат да. Мен табып болуп атам да. Ушул жерде